КТРК ысык көл өтүп бара жаткан аптанын жыйынтыгын чыгарып, маанилүү жаңылыктар түрмөгүнө сар эсеп салат. Студияда Гүлбарчын Молдоева, кутмандуу кечиңиздер менен алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Келерки жылы балыкчы шаарын өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүнөт. Шаарды өнүктүрүүнүн 3 жылдык планын даярдоону Акылбек Жапаров кала мэрине тапшырды. Эмдиги жылы планга киргизебиз 1 миллиард сомго балыкчы шаарына. Балыкчыда жашагандарга аябай ыңгайлуу шаар, анан келип кеткен туристтерге. Балыкчы Барскон Каракол каттамынын курулушу уланууда. 140 чакырымга созулган жолдун учурда 30 чакырымына асфальттын экинчи катмары салына баштады. Түп районунда Каркыра тоо лыжа эко шаарчасынын курулушунун биринчи этабы башталды. Долбоордун концепциясында 5000ге чейин адам эс алууга ылайыкташкан. Канаттык жол жана ошондой эле лыжа жолу Кудай буйрса салынат. Тилек Тыналиев аттуу жаран дээрлик 10 жылдан бери арашан койлорун багып, асыл тукумдун санын арттырып, жайылтууну колго алууда. Чакан чарбасы бир баш кой менен башталса, азыр алар 100дөн ашат. Апта башында Кыргызстанга Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим расмий сапары менен келди. Ал 14 майдын кечинде Бишкекке келди. Манас эл аралык аэропорттон аны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алган. Президент Садыр Жапаров 15 майда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушту. Кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөр болуп, кызматташуунун актуалдуу багыттары талкууланды. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы ар тараптуу кызматташтык кеңири потенциалга ээ экенин белгиледи. Учурда эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык баштапкы баскычта турат. Сүйлөшүүлөрдө айыл чарба, туризм, энергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, тоо-кен, инфраструктура, маалымат технологиялары, халал индустрия жана экономиканы өнүктүрүү жөнүндө сөз болду. Кызматташуунун толук даремети азыркы мезгилге чейин жакшы ачылбай келгендиктен Кыргыз-Малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу маселеси көтөрүлдү. Жолугушууда Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда түз авиа каттамдарды ачуу боюнча дагы сөз болду. Урматтуу премьер-министр мырза, сиздин Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарыңыз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө чоң салым кошот деп ишенемин. Албетте, бүгүнкү жолугушуубуз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун ар тараптуу багыттарын талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет деп ишенем. Малайзиянын өнүгүү модели башка өлкөлөр үчүн, биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстанда келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда Борбордук Азиянын ил бириси атына ээ болушун тилейбиз. Ушуга байланыштуу биздин бүгүнкү маектешүүдөн кийин Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюу бул чоң мааниге ээ. Бул документ Кыргыз-Малайзиялык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн жол картасы катары болуп калат. Өз кезинде премьер-министр Анвар Ибрагим өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн чоң потенциал бар экенин баса белгиледи. Анвар Ибрагим Кыргызстан менен Малайзия соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыра алышарын айтышты. Биздин экономикалык, саясий, социалдык өнүгүүбүз дагы окшош. Сиздин көз караштарыңызды мен дагы бөлүшүп кетем. Дагы айтып кетерим. Дагы жаңы өнүгүүнүн жолдору бар. Мисалы санарип өнүгүү тарабында, мисалы экономикаларыбыз бир гана бай өлкөлөрдөн гана көз каранды болбой, бири-бирибиз менен иштешибиз керек. Биз иштеше турган дагы бир жаат бул Кыргызстан менен иштей турган жер, бул халал индустриясы, халал өндүрүшү. Президент Садыр Жапаров жана Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим 16 майда Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында анын өлкөгө жасаган расмий сапарын алкагында уюштурулган этно-маданий программа менен да таанышты. Кол өнөрчүлөр аллеясын бойлото басып, эки өлкө лидерлери көчмөн элдин өзгөчөлүгү чагылдырылган боз үйлөрдүн инсталляциялары, кыргыз элинин улуттук каада салттары жана маданияты кол өнөрчүлөрдүн устаканаларда уникалдуу буюм тайым жасап жаткандары менен таанышты. Ошондой эле жогорку даражалуу коноктор жергиликтүү тамак аштардан даам татышты.
Аны менен бирге аталар изи кыргыз улуттук кийимдер коллекциясынын көргөзмөсү тартууланып, бүркүтчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салбурун, салттуу мергенчилигинин элементтери көрсөтүлдү. Ошентип, Кыргызстан менен Малайзиянын кызматташтыгы бекемделип, келечекке кеңири жол ачылды. Ошентсе дагы Ысык көл облусунда бир катар жаңылыктар дагы орун алууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн аптанын соңунда Ысык көл облусуна иш сапары менен келген. Анда Ысык көлдүн дарбазасы адыккан балыкчы шаарын өнүктүрүү планын талкуулаган жыйын өтүп, каладагы муниципалдык мейманкананы реконструкциялоо, асфальт, бетон жана темир бетон заводун куруу, мурдагы ресторандын имаратында 150 орунду бала бакча куруу, заманбап көркөм сүрөт галереясын, IT китепканасын түзүү, шаардын бир катар көчөлөрүн реконструкциялоо пландалган. Мындан тышкары шаар жетекчилиги оор жүк ташуучу унаалар үчүн муниципалдык хаб ачуу, эс алуу жайларын куруу, бюджеттик уюмдардын кызматкерлери жана калктын социалдык аялуу катмар үчүн үй курууга, ирригациялык жана дренаждык системаларды реконструкциялоого кызыктар. Сунушталган план үчүн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шаарга 300 миллион сом бөлүнөрүн убадалаган. Ал ошондой эле келерки жылы балыкчы шаарын өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүнөрүн белгилеп, мэрияга шаарды өнүктүрүүнүн 3 жылдык планын даярдоону тапшырды. Балыкчы шаарынын 3 жылдык программасын бекиткиле. Мына быйыл биз Кара балта менен Токмокко 1 миллиардтан бердик. Эмдиги жылы планга киргизебиз 1 миллиард сомго балыкчы шаарына. Балыкчыда жашагандарга аябай ыңгайлуу шаар, анан келип кеткен туристтерге. Анан өзгөчө айтып атпайм, жана азыркы силер портовой город болгонго эмтен даярданышыңыздар керек. Трассаны бүтүрсөк, 3 жылдын ичинде бу жердеги баанын баары тең 2 эсе 3 эсе өсөт да. Жанагы складдардын баарын айттым эле, инвентаризация кылып, анын кожоюндордун баарын айтып, эмтен алар логистикалык борборлор түзөйлү деп, ошолор менен даярданыш керек да. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров борбор калаага кайтып, энергетика министрлигине атайын техникалардын ачкычын тапшырууга жетишти. Анда 28 бригадалык, 3 жеңил унаа жана 2 экскаватор, жалпы 86 миллион сомдук 33 техника тапшырылды. Министрлер кабинетинин башчысы соңку жылдары мамлекеттик органдарда реформалар жасалып, техникалар жаңыртылып жатканын белгиледи. Ошондой эле жаңы алынган техникалар энергетиктердин ишин жакшыртууга мүмкүндүк берери кошумчаланды. Былтыр эле 300ге жакын трансформаторду жаңы коюп чыктыңыздар. 200ге жакын, 260 жаңы трансформаторлордун, эски трансформаторлордун кубаттуулугун көбөйттүңөр. 1,5 миң километр аба чубалгууларын койдуңар. Жер астында дагы мына кабелдердин баарын оңдоп келатасыңар. Ошонун баары мына сиздердин кылып аткан жумушуңуздар. Кыш мезгилинен чыгып алдык, эмки кайра кыш келатат. Ошого даярдыктарыңыздарды жакшынакай кылып көрсөтүңүздөр. Президенттин ой тилегин ушу сиздерге жеткизип коеюн деп атайын эртең менен болсо да келдик. Ушу техникалар сиздерди ылдам авариялардын баарын жок кылууга, жаңы энергетикалык кубаттуулуктарды турмушка ашырууга мүмкүнчүлүк берсин. Бул башталыш эле түзүп берип атабыз. Мындан дагы жакшы шарттардын баарын сиздерге түзүп берүүгө биз колубуздан келген аракетти кылабыз. Ал арада Түп районунда Каркыра тоо лыжа эки шаарчасынын курулушунун биринчи этабы башталып, аймактын тургундары бул кабарга жетине албай турган чактар. Ушул тапта курулуш аянттын жабдуу, анын ичиндеги техникалык жолдорду жана электр энергиясын жеткирүү боюнча иштер жүрүп жатат. Коттедждик шаарчаны курууга керектүү материалдар объектке жеткирилген. Долбоорду ишке ашыруунун планы жана концепциясы иштелип чыгып, комплексти куруу үчүн жер тилкелерин каттоо иштери жүргүзүлгөн. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Имашев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, комплекс Ысык көл облусундагы мындай типтеги биринчи ири эс алуу борбор боло турганын айтты. Долбоорду Эко город Каркыра ишканасы ишке ашырууда. Анын наркы $191 миллион ашык деп эсептелген. Долбоордун концепциясында 5 миңге чейин адам эс алууга ылайыкталып, лыжа тебүү трассаларынын жалпы узундугу 100 чакырым, ал эми асма жолунун узундугу 20,7 чакырым түзмөкчү. Бул жердин келечеги абдан кенен. Буга чейинки долбоор боюнча карасак, абдан ушул ыңгайлуулугу эл аралык талаптарга жооп бере турган ошол канаттык жол жана ошондой эле лыжа жолу кудай буюрса салынат. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жактан ошол түптөн бери Түп Каркыра жолу дагы курулушу кызуу жүрүп атат. Жакын арада бул бүтсө, биз ушу Казакстандан туристтерди жайы кышы ушул жерден күткөнгө ыңгайлуулук түзүлөт.
Көптөн бери күткөн ири долбоор ишке ашып, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп турган чакта суу ташкыны айрым дыйкандарга өз кедергисин тийгизип, нааразычылык жаратууда. Ысык көл районунун Торайгыр айыл аймагында Токой чарбасына тиешелүү жерден Рита Сабитова 2 гектар жер тилкесин 49 жылдык мөөнөттө ижарага алып, мөмө жемиш бактарын өстүрүп карап кароолчунун үйүн курган. Көрсөтүлгөн жер тилкеси Торайгыр дарыясынын нугуна жакын жайгашкандыктан жаз жай мезгилдеринде дарыяга суу кирген учурда сел суулары ижарачынын жер тилкесиндеги бактарактарын жана кароолчунун үйүн каптап келүүдө. Тургун бул көрүнүшкө жылда нааразы болуп келсе, ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул Токой чарбасынын жери болгондуктан бул маселе алардын компетенциясына кирбегендигин билдирип келет. Теманы кабарчыбыз улантат. Ритайым үй бүлөсү менен бул жер тилкесин 49 жылдык мөөнөткө ижарага алып, мөмө жемиш бактарактарын отургузуп үйүн курган. Ушул жылдын 16 майында Торайгыр Тамчы айыл аймагына караштуу Торайгыр айылынын түштүк тарабындагы дарыянын нугу өз деңгээлинен көтөрүлүп, тургундун короо жайын суу каптаган. Үй бүлөнүн айтымында мындай көрүнүш жыл сайын кайталанат. Бала акырам келип эле эптеп жардам бербесе, бул үйдүн ичине эшиктин астын көрсөтпөй, эшиктин асты эми шумдук эми. 2016 жылдан бери жайгашканбыз. Азыр айтайын дегеним, ошондон бери ушу биздин участканы Торайгырдын суусу каптайт. Биз жылыга кайрылабыз. Лесхоздон эч кандай жардам болбой атат. Алар айтат, бизде техника жок дейт. Үйдү тиги багыбыздын баарын каптады. Мен суранат элем ушу биздин жанагы Торайгырдын өткөн суусун бир нукка буруп, канал салса канал салып, каза турган болсо каза турганын жасап ушу жардам берсеңер. Кетирген расходторум ушу почти 400 миңдей болду. Себеби дегенде эч ким жардам бербейт. Жылыга өзүм жасатам, жылыга каздырам. Тиешелүү кызматтар Кырдаалдын алдын алып, абалды жөнгө салуу үчүн үй бүлөнүн абалы менен таанышышты. Өзгөчө Кырдаалдар кызматы аталган жер тилкеси балыкчы тоң аймактар аралык Токой чарбасына тиешелүү болуп, калктуу конушка карабагандыктан аталган аянтты коргоо алардын кызматтык милдетине кирбээрин белгиледи. Бирок ошентсе да айыл өкмөт тарабынан дарыянын каптап жаткан тилкесиндеги нугун казып, жээгин бекемдөө иштери үчүн атайын техника бөлүнөт. Бул участок тилке көл жээкте жайгашкан Токой чарбасына тиешелүү. Бул каналдын нугу айдоо жерлери бүткөндөн кийин ылдый көздөй көлгө чейинки русласы эки жака кете берет, оң сол тарабына. Ал жерден өзлөрү защита кылып бир аз дамба курган экен, ошол жерлерин жырып кеткен. Токой чарбанын жерлерине арендага берилгендигине байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин милдеттерине калкты жана айдоо аянттарын коргоо эсептелинет. Ошол себептен бул жерди коргоо өзгөчө Кырдаал министрлигинин компетенциясына кирбегендигин билдиребиз. Биз өзүбүздүн айыл өкмөттүн чек арасында дамбаларды бекемдөө иштерин байма-бай 9-нан 10 майдан баштап жүргүзүп келебиз. Бул жерден эч кандай арыз түшкөн эмес. Биз айылдын ичин сактап калып, жерлерде суу каптагандыгына байланыштуу өзүбүздүн күч каражаттарыбызды, техникабызды, күйүүчү майларын камсыздап, биз дамбаларды бекемдеп, ошондой иш жүргүзүп келгенбиз. Кум шагыл агып келип, каналдарды толтуруп, нугунан бурулуп кетип, анан жеке тараптын жерлерин каптап кеткен. Анан биз тиешелүү кызматтарды бул жеринде келип таанышып, техникабызды бөлүп берели деген тыянакка келдик. Күйүүчү майларын бул жеке тарап чечип бермей болду бизге. Аталган жер аянты 2 гектарды түзөт. Мындан башка да Токой чарбасына караштуу жер тилкелери бар. Райондун аймагында абанын температурасы жогорулап, кардын эришинен улам дарыянын көл жээгиндеги тилкелери кум шагыл аралашмасы болгондуктан нуктары бурулуп каптап келүүдө. Мунун алдын алуу иштери жүргүзүлөрү белгиленди. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары. Тийиштүү делген мекеме кызматкерлери дыйкандын мүдөөсүн чечип берер деп ишенип туралы, ал эми убактысы узарып, акчасы көбөйгөн балыкчы Барсконжолу коомчулуктун талкуусуна түшүп, каттамдагыларды түйшүккө салып келе жатканына 3-жыл болду. Бул каттам 2021 жылы өлкө башчынын демилгеси менен башталган. 140 чакырымга созулган жолдун учурда 30 чакырымына асфальттын экинчи катмары салынууда. Калган аймактарында жолдорду кеңейтүү, тилкелерди тегиздөө, таптоо, дөңчөлөрдү түздөө иштери аткарылып жатыптыр. Бул туурасында кабарчыбыз кененирээк баяндап берсин.
Эл аралык стандартка ылайык салынып жаткан балыкчы Барскон жолу дүйнөлүк 2 категориядагы каттам болот. Курулушу 2021 жылдын август айында башталган. Стратегиялык жолду азыр 3 курулуш компаниялары колго алып участоктор бөлүнүп берилген. Учурда жолдорду кеңейтүү, тилкелерди тегиздөө, 2 капталдарды көтөрүү, таптоо иштери жүрүп жатат. Марттын 15-леринен баштап жер жумуштарды, жер жумуштарын кеңейтүү, жолду кеңейтүү, жер жумуштарын көтөрүү иштери аткарылып жатат. Мындан сырткары биздин ушул участокко бөлүнгөн жерлердеги турбалар 39 турба бар эле, ошол турбаларды орнотуу иштерин баштадык. Бүгүнкү күндө СМТ ишканасы менен келишим түзүп, турбаларды куйдуруп, алып келдирип жатабыз. Барскон айылында 5 чакырым жол асфальтка даяр. Азыр заманбап аппараттар менен жолдун салынуу сапатына текшерүү иштери күчүндө. 30дан ашык техникалар тартылып, 80 жумушчу иштөөдө. Жумушчу иштейт. Баарынын жумушу жетиштүү, жумушчулар жетиштүү, техникаларыбыз жетиштүү, бардыгы камсыздандырылган. 3 мал ысык тамак, жатаканалары жакшы, бардык условиялары жакшы. Зарплата кандай, мал менен аласызбы? Айлык маселеси, айлык ар бир айдын 5-ине чейин айлык чөт. Мындай кармап калуу деген жок. Долбоордо 30 метр суу түтүгүн киргизүү жана 2 көпүрө куруу каралган. Бул иштерди аткарууда адистер бардык талаптарды аткарып жатышат. Буга чейин жолдун туурасы 10 метрди түзүп келсе, жаңы жол 22 метр болуп, 4 тилкелүү, ортосуна бөлүнүчү тосмо коюлат. Курулуштун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Ошо проектти контроль кылып, жолдун отметкаларын ошол чыгарып бериш, шириналарын, бийиктиктерин ошонун баарын карап бериш ошо биздин жумушка кирет. Жумуш буюрса жакшы жүрүп жатат. Алдыңкы акыркы үлгүдөгү приборлорду, геодезияга байланыштуу приборлордун баарын келди бизге. Ошо финансирование жагы, бүт жагы айлык маяна жактары жакшы болуп атат. Өз убагында берилип, керектүү специалисттер убакыт менен алынып, буюрса иш алдыга жүрүп келе жатат. Бул каттамдын 30 чакырымына асфальттын 1-чи каттамы төшөлгөн. Азыр 2-чи катмарды салуу иштери уланууда. Жакынкы күндөрү жол белгилери коюлуп, толугу менен пайдаланылууга берилет. Ысык көлдө эскилиги жеткен жолдор салынып, иш кызып турган чак. Буга улайлы курорттук аймактардагы пансионаттарга бара турган жолдор дагы оңдолууда. Буга чейин аталган унаа жолдорго таптакыр көңүл бурулбай, тамтыгы чыгып калган каттамдар эс алуучуларга кыйынчылык жаратып келген. Быйыл көлдүн жээгинде жайгашкан пансионаттарга бара турушуу жолдорго өзгөчө маани берилип, жалпысынан 20 чакырымына асфальт төшөө пландалып жатат. Бюджеттен каржыланат бардык акча тегине. 1-6 чакырымды уже асфальт салып бүттүк, азыктап дагы. Золотопиский алам жолун асфальт төшөп жатабыз. Жарым жартылай жумуштары бүтүп калды. 1-200 чакырым каралган, бияка 7.200.000.000 сом каралган. Мында Бостери айылындагы Жетиген, Нур, Алтын кум, Толкун жана Тулпар пансионаттарына бара турган 1 чакырым 600 метр жолго асфальт төшөлдү. Учурда Кыргыз деңизи пансионатынан Аалам эс алуу жайына чейинки унаа жолго асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Жол салуу иштерине мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каражат бөлүнгөн. Жолдорубуздун абалы абдан начар эле. Келген туристтер кичине келип кеткени кичине эме болчу эле да, проблемный болчу эле. Азыр мына ушинтип жолдорду салып берип атканына, жолдорду оңдоп берип атканына, асфальт төшөп берип атканына чоң рахмат деп ыраазычылыгыбызды айтып коелук дедик элек. Азыр Кудайым буюрса дагы ушундай кетсе туристтерибиз көп келет го дейм. Көп келип аткан туристтерге ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. 20дан ашык эс алуу жайларга баруучу жолдор асфальт төшөө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Буюрса эми келечекте ушул асфальт төшөөнүн четки катмарларына жөө жүрүүчү адамдар түнкү жарык берүүчү фонарларды да орнотуу иш аракеттери жүрүп атат. Ысык көлдө айылдар аралык жолдорду салуу иштери дагы кызуу жүрүүдө. Учурда Тоң районунун Дөң Талак Калкагар тилкесине асфальт төшөлүп жатат. Мындан сырткары Калкагар айылында элеттиктер зарыгып күткөн бала бакчанын курулушу дагы башталды.
Бала бакчанын жалпы сметалык баасы 22 миллион сомду түзөт. Райондогу жол, бала бакча курулушун утурлай Төрткүлдөгү кооптуу көпүрө оңдолду. Төрткүл айылынын жашоочулар буга чейин көйгөй болуп келген тар көпүрөнү кеңейтүүнү колго алышкан. Жергиликтүүлөрдү кубанткан алгылыктуу саамалыктар тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Бөкөнбаев Гөлтөр дөң тала унаа жолунун дөң тала калкагар тилкесине асфальт төшөлүүдө. Жолдун жалпы 2,5 чакырымы жасалат. Жол тармагына жаңы келген техникаларда иш ыргагын ыкчамдатууга шарт түзүп, каттамды оңдоо иштерине 20дай техника тартылган. Бул келген техникалар жумушубузду абдан жеңилдетип жатат. Мурунку учурда болсо мындай жолду салыш үчүн бир топ убакыт коротсок, азыр баягы ылдамдык жагынан эң башкысы сапаты дагы жакшы кетип атат. Анткени жаңы техникалар баягы асфальттын калыңдыгын, узунун, туурасын бардыгын ошо норма менен кетип жатат да. Кыштактагы 800гө жакын эл дал ушул жол аркылуу район борборуна бир айылдан экинчи айылга байма-бай каттап келишет. Андыктан таштак жолдун көйгөйүнөн арылууну эңсеген элеттиктерге жакшы жаңылык болду. Мурун жол аябай катаал болчу, бизде аябай шифр болчу. Келиндерибиз, эжелерибиз, жеңелерибиз жолдон төрөп салган күндөрү болгон. Бир күндө 2-3 жол түшөбүз, ылдый центр жака. Жолубуз бүтүп аткан аябай кубанычтабыз. Мындан тышкары быйыл буга кошумча Гөлтөр, Коңур өлөң, Жер үй, Көксай жолдорун оңдоо планга киргизилген. Жалпысынан район аймагында 9 чакырым ички жолдор жасалат. Тоң районунун Калкагар айылында 50 орунду бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Жалпы наркы 22 миллионго бааланып, 11 миллиону Катар фонду жана калганы өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда. Бир ай мурун курулушу башталып, июнь айына дейре дубалын толук тургузуп бүтүү мерчемделүүдө. Биз айылыбызда бир 780дей киши жашайбыз. Ушу бизде мурун садик жок болчу. Азыр садигибиз мына башталып, Кудай буйрса жакшы болуп атат. Элибиз аябай сүйүнүчтөбүз баарыбыз. Бизде бул садик ошо айылыбызда бир инибиз иштейт Катар фонддо. Ошол аркылуу келип жарымы 22 миллионго салынып атат. 11 миллион сомун Катар фонд берип атат. Өкмөтүбүзгө да рахмат. 11,5 миллионун өкмөт каржылап берип атат. Өнүктүрүү фонд аркылуу келип атат. Аябай жакшы, талапка ылайык бала бакча салынып атат. Бала бакчанын курулушуна 4 адам тартылып, учурда иш кызууланууда. Бакча толугу менен курчалып, балдар ойноочу аянты дагы камтылган. Айыл эли зарыгып күткөн бала бакчада баардык шарт жана заманбап ыңгайлуулуктар каралган. Фундаментин баштаныбызга бир ай болуп калды. Бир айды 15 күндө бүттүк. Кирпичин 15 күндө бүттүк. Бүтүп калдык качты. Материалдар болсо даяр баары. Буйрса эми 10 күндө бүтөбүк, ушунун аягына чейин бүтүп калабыз. Бала бакчага айыл өкмөтү тарабынан 38 сотык жер аянты бөлүнүп берилген. Учурда иш үзгүлтүккө учурабай, өз убагында курулуш каражаттары менен камсыздалууда. Жумушчулардын эмгек акылары дагы убагында бөлүнүп, ишти тез арада сапаттуу жана натыйжалуу бүткөрүү гана тапшырмасы коюлган. Райондогу жол, бала бакчаны утурлай Төрткүлдөгү кооптуу көпүрө дагы оңдолду. Тоң районунун Төрткүл айылындагы бул негизги көпүрө айыл тургундары үчүн маанилүү. Анткени айрыкча жазгы тала, түшүм жыйноо мезгилинде элеттиктердин айыл чарба техникалары дал ушул көпүрө аркылуу каттайт. Ал көп жылдан бери жасалбай, ары бери өтүүгө кооптуу болуп калган. Демилгечил жашоочулардын аракети менен көпүрө кеңейтилип, жаңы салынууда. Ушу Аралбаев көчөсүндөгү көпүрөбүз тарыраак болчу, көйгөй жаратып келаткан, кээ машиналар түшүп кеткен учурлар да катталган. Аталган көпүрө мурда 4 метр болсо, эми 6,5 метрге кеңейтилди. Көпүрө казуудагы зарыл болгон техника, жабдыктардын баары айыл тургундарынын көмөгү менен алынып келинген. Бул жерден техника батпай, селхоз техникалар батпай, селка батпай, эки машина батпай, ушундай ора болчу элек. Максат Жеңишбекович ушу айылдык кеңештин депутаты өзү деме өрчү болуп, ушул техникалары менен ушул 4 кальцону алып келип көпүрөнү кеңейтип атат.
Бул жергиликтүүлөрдүн ашар менен ишке ашкан алгачкы аракети эмес. Буга чейин дагы калктын бир катар муктаждыктары чечилип, алгылыктуу иштер жасалды. Мамлекеттик казынадан каражат сурабай демилгечилер аткара турган иштер дагы арбын экендигин белгиледи. Миргүл Жеңишова, Айнура Достукбекова, Данияр Ракунов, Мадина Бакирова, апта маалыматтык программасы үчүн. Туризмдин чордона тыккан Ысык көлдүн инфратүзүмдөрүн жакшыртууга көңүл бурулуп жатканы жергиликтүүлөрдүн алкоосуна арызып жатат. Буга улай эле дыйкандардын түйшүгүн кирешелүү тармакка буруу маселеси да көтөрүлүп, адистер Ысык көлдө кант кызылчасынын аянтын кеңейтүү керектигин айтып чыгышты. Алардын баамында бул чөлкөмдүн топурагы дал ушул өсүмдүктү өстүрүүгө ыңгайлуу. Анткени башка аймактарга салыштырмалуу кант кызылчасынын канттуулугу 15-тен 18%га чейин жогору болот. Өтүп кеткен жылы Айыл чарба министрлиги облустагы түп аймагын сыноодон өткөрүп, ал ийгиликтүү болгон. Былтыр да сепкем. Жаман болгон жок. Мөндүр уруп кетип, ошол моментте кызылча чоңоюп калганда, жалбырагы такыр өлгөн. Анан бул живучий экен, кайра өскөн. Кызылчачы. Кайра өсүп, ошондо 50 тонна чыккан. Мен быйыл эми көбөйттүм, быйыл 3 гектарга отурдум. Азыр чыкты. Жаңы чыкты үстүнө. Эми быйыл эми кичине опыт алып калдык, эми быйыл бир 70-80 тоннага чейин алабыз го деген ой болуп турат. Быйылкы жылы Жет өгүздөгү Липинг айылында 5 гектарга эксперимент катары эгилди. Айыл чарба министрлигинен жана атайын бул тармактагы адистер келип, жергиликтүү дыйкандарга кант кызылчасын айдап себүү иштерин көргөзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Кыргызстанда кант кызылчасынын басымдуу бөлүгү Чүй жана Талас аймактарында өстүрүлөт. Эми алардын катарын Ысык көл облусу дагы толуктаганы турат. Адистердин айтымында союз мезгилинде бул чөлкөмдө өстүрүлгөн кант кызылчасынын жер аянты 1000 гектарга жетип турган. Учурда бул тармак менен алектенген дыйкандардын киреше булагы орточо эсеп менен 100 миңден 300 миңге чейинки акча каражатын түзөрүн Жет өгүздөгү сыноо иретинде себилип жаткан кызылча аянтына келген адистер белгилешүүдө. Ал эми кумшекер өндүрүлө турган өсүмдүктү айдап себүүдө облуста техникалар дагы жетиштүү. Болбосо бул багытта дагы жардамдар көрсөтүлүп жатат. Техника жагынан жардам берилип атат. Эгер техникасы жок дыйкандарга ошо Ысык көлдө түптө кызыл чеккен дыйкандардын техникасын алып келип бекитип беребиз, жол киресин завод өзү төлөп берет. Баягы сээп берген кызмат акысын гана алышат да. Анан эми оруп жыйноодо да бир комбайн бар да, азыр эскирээк болуп аттыр. Азыр ошо завод менен бир келип бир оруп жыйноочу комбайнды дагы дыйкандарыбызга алып берүү боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Маалымат боюнча Кыргызстанга импортталган кумшекердин жарымынан көбү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн келет. Мындан улам өлкө өзүн кумшекер менен 100% камсыздап, аны экспортко чыгарууга багытталууда. Ал үчүн Айыл чарба министрлиги дыйкандарга кант кызылчасын өстүрүүнү сунуштап, ал эми жери жок дыйкандарга иштетилбей турган кайрак жерлерден жер тилкелерин бөлүп берүү иштерин дагы колго алууда. Элибиз илгертеден 4 түлүк мал асырап, мээнетинин арты менен жашоосу илгерилип, бир катар муктаждыктарын да чечүүгө шарт түзүлүп турган. Мына ушул баба жолун улантып, замандын талабына жараша асыл тукум мал багууга ыктагандар көбөйдү. Ысык көл облусунун Ичке Булуң айылынын тургуну Тилек Тыналиев дээрлик 10 жылдан бери арашан койлорун багып, асыл тукумдун санын арттырып, жайылтууну колго алган. Чакан чарбасы бир баш кой менен башталса, азыр алар 100дөн ашат. Фермер муну менен гана чектелбестен, буга чейин 2-3 жылдан бери өзгөчө түрдөгү эт, сүт багытындагы эчкилерди да кармайт. Буларга Молдова, Өзбекстан, Казакстандан суроо талап жогору. Эмгеги аркылуу тапкан жылдык кирешеси $5000 чейин барат. Алдыда ал кой чарбасы менен бирге эчки чарбасын түзүп, сүт азыктарын өндүрүүнү максат кылууда. Сүтүнөн, төлүнөн ата-бабабыз айтат, кыйшын кетсе эчки бак деп. Бул пайдалуу жандык болот экен. Айрыкча ушу породасы жакшы болот экен. Анан Кыргызстанда деле өтө мындай эчки чарбалары жок экен. Эчкилер өтө майдаланып кетти, баарыбыз көрүп атабыз. Ушуларды аргындаштырып, жакшы ойлор бар эми. Чоңойтсок бу дагы башка породаларды алып келип, аргындаштырып көбөйтсөкпү деп. Элеттиктердин бири минтип мал чарбасын өнүктүрүп, киреше булагын көбөйтүп жатса, ал эми Жет өгүздүн аймагындагы Чоң Кызыл суу айылынын мугалими Дүйшөбек Асыпбаев төө куштардын санын көбөйтүүнү колго алып жатыптыр. Ал үчүн 4 жаштагы 2 төө кушту Нарын облусунан атайын сатып келген. Азыркы тапта канаттууларынын орточо салмагы 90 килограммдан 120 килограммга чейин түсөт. Бул канаттуулардын эти жана жумурткасы пайдалуу витаминдерге бай. Зиянынан пайдасы көп канаттуулар көбөйө турган болсо, анда элеттик мугалим айылдаштарына дагы таратып, анын багуу ыкмаларын үйрөтүүнү максат кылып жатат.
Дүйшөбек Асыпбаев бир аптадан бери Кочкордон сатып келген төө куштарын багып, эртели кеч бош убактысын канаттууларынын жанында өткөрүү менен алек. Куштарды багардан мурун алар жөнүндө маалыматтарды топтоп 2 жыл даярдык көрүптүр. Айтымында ашыкча чыгымды талап кылбаган төө куштарды багуу өзү курдуулар үчүн ыңгайлуу жана жеңил. Улар тамак тандабайт экен. Чөп-чар, алма өрүк, картошка, кызылча, капуста. Эмне бизде өссө ошонун баарын жей берет экен. Азыр берип атабыз, анан поледа бедебиз бар, кийин беде болсо алып келип бедеден беребиз. Беде бул эң жакшы көргөн тамагы дейт булардын. Эми булардын ичип жегени биз үчүн аз болуп атат да. 5-6 10 чакчы бир уйдун тамагын ичсе бир кышта, бир жылда да. Ошого карап алдык. Себеби биз эми пенсия курагындагылар баягы ат мине албайбыз. Барып кой кайтарып, уй кайтарып талаада жүрө албайбыз. Муну үйгө багайын деген план менен ушуну алып келдик да. Жаңыдан жаңы кожоюнга үйүр алышып жаткан төө куштар 4 жашта экен. Дал ушул курактан тарта канаттуулардын жумурткалары тукумдукка жарай баштайт. Жумурткаларынын салмагы 2 килограммга жетсе, ал эми төө куштардын өздөрүнүн орточо салмагы 90дон 120 килограммга чейин түсөт. Элеттиктин айтымында төө куштардын жумурткасы менен эти пайдалуу витаминдерге бай. Давленияга да жакшы экен. Суставтарга дагы, эти дагы, жумурткасы дагы. Көбөйүшү батыраак көбөйөт экен. 3 жылга чейинкилердикин дагы тамак аш катары колдонсо болот экен. Жумурткасын 3 жылдан жогоркулар, жаштагылар. Балапан чыгат экен, 3 жашка чейинкилерден балапан чыкпайт. Анан көбөйүү жолу көп батыраак экен да. 1 жылда балапанын чыгарып сатып ийсе, элге берсек, жана батыраак көбөйөт экен да. Буга чейин мугалимдик кесипти аркалап келген Дүйшөбек Асыпбаев эми пенсияга чыгып, ордун жаш кадрларга өткөрүп берүүнү мерчемдеп жатат. Ал төө куштарды көбөйтүп, ферма түзүүнү максат кылууда. Айылдаштарына дагы куштарды багуу ыкмасы менен бөлүшүп, жергиликтүүлөрдүн киреше булагынын ачкычына айлантууну колго алууда. Апта маалыматтык аналитикалык программасына назар салдыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.